кол өнөрчүлүктү мен кийин эле таптым деп айтпайм. Мен кенеде кезимен, кичинекей кезимден баштап кол өнөрчүлүккө кызыгам. Себеби өзүмдүн ата энем, өзүмдүн апам ушул кыргыз буюмдарды көп жасачу да. Шырдак, жанагындай жакшынакай бир нерселерди, мисалы туш кийиз, ушундай саймаларды ушу кенеде кезимен, кичинекей кезимен көрүп, талим тарбия алгам да, мындайча айтканда. Анан эми азыркы заманга жараша мен кийиз иштер менен да иштегем бир кезде. Ошо сувенирлерди жасап, жакшынакай бирөөнө белек кылып бергим келип, бирөөнү сүйүнткүм келип, ушундай ой менен ушундай жакшынакай бир жакшы нерселер жасай баштадым. Муну мен эч кимден үйрөнгөн жокмун. Муну Алла Таалам берген неамат да. Ар бир нерсени көргөндө мен ушул жерден, ушундан бир нерседен гүл жасасам болот экен, кагаздан жасасам болот экен, же болбосо чүпөрөктөн жасасам болот экен деген оюмда жүрө берет да, ар дайым ошол оюм бар. Баягы өзүмдүн жан дүйнөмдү байытыш үчүн жазайм, өзүмдү аябай жакшы сезем. Биринчиден, экинчиден болсо бирөөнү сүйүнтүп белек бергенди аябай өтө жакшы көрөм. Анда эми бирөөнү сүйүнтүп белек берүү деген эмне дейт? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламда гүлдөрдү аябай жакшы көргөн экен. Мен аны да өтө Куран аркылуу бүт баарын окуп чыктым. Мен да ошол гүлгө аябай жакшы мамиле кылып, ошол гүл мен аркылуу өзүмдүн аялга мамилени кандай кылыш керек дегенди бул эркектерге дагы, өзүмдүн балдарыма да айтам. Аялга аябай өтө аял назик болот. Ушунчалык көңүлү бат эле калып калат. Гүлдү катуураак кармап үзүп койсоң бат эле шалпайып жатып калат да. Мисалы ошол сыяктуу эле аялга дагы мамиле ошондой болуш керек деген нерсени ушу дин аркылуу жеткиргим келет. Мен бул жерде эмне теманы көтөрдүм? Кайра аялдарды кол эмгекке чакырдым. Мисалы бул жерде могу чүпөрөктөрдү карасаңар, кымдай кусок жана ыргыта турган баягы таштанды да, мындайча айткандачы. Муну мисалы аялдар жөн эле кесилип жатса таштандыга ыргытып коебуз, туурабы? Ал эми биз таштандыны таштабай бир жаңы кайра жашоо берейли деген тема менен көтөрдүм бул теманычы. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бул жалаң кусок эле мындай чүпөрөктөрдүн кесиндилери. Кесиндиден кайра гүл чыгарып, челегиң менен кошо окшоштуруп, бул эми ар бир аял колунан келет. Үйүңүздөрдөгү таштандыны ыргытпагыла, ар бир кыймыл аракетибизди бир жакшынакай кооз нерсе буюм чыгарып алсак болот деген тема бул. Көп кишилер ойлойт, мусулман аялдар жолуксанып алып үйдө эч жакка чыкпай эле, балдасы менен жүдөп какап эле, илимди албай эле отура беришет деген тема бар. Бул тема өтө актуальный тема, муну аябай көтөрүп жүрөбүз баарыбыз эле, устаза сыяктуу болуп мен да өтө көтөрүп жүрөм. Анан бул выставкада эмнени көргөзгүм келди? Ар бир аял, мусулман аял мисалы үйүндө отурбайт, колунан келишинче иш кылса болот деп көтөргүм келди. Бул жерде кыздарды түрткүм келди, жакшынакай жаш кыздарыбыз бар, ушу жөн эле үйдө бекер отура бербей, ушул өзүңөрдүн кол өнөрчүлүгүңөр менен ушу сонун жакшы буюмдарды жасап, ошо менен даже акча таап, тыйын таап, семьяңа да жардам берип, үй бүлөңө жардам берип, өзүңдүн баягы кандай десем, өзүнүн болгон баягы колунан келген нерсени жасаш керек да, жөн эле отура бербеш керек үйдө. Баягы шакирттерди үйрөтүп, аларды да түрткү берип, жөн эле отура бербеңиздер, колуңуздардан баары келет, аялдын колунан баары келет деп, ошону баягы түрткү болду да бизге, ошону алдым да мен. Өзүм аябай эме активный кишимин, аябай сүйүнүштүү, дагы чыгыңыз деди. Мен мындан да көп жумуштарды алып келгем, бирок баягы болгон баткан ушу болуп калды. Мен негизи өзүм ярмарка өткөзүп жүрөм ушу боюнча, ушу тема боюнча. Ярмарка өткөзүп, ярмаркадан өткөн каражатты биз кайрымдуулукка жумшайбыз. Мен үй бүлөм баары жардам беришет. Мисалы материалдар жок болуп калды деп алама чалсам, тигини ала кел десем ала келип берет, шурум түгөнүп калды десем кызым алып келип берет. Бүт үй бүлөбүз менен менин ишимди баары тең колдойт. Ар бир аял эптүү. Алла Таалам ар бир аялды сулуу кылып жараткан, анан колунан баары келет деп жараткан. Бул дагы бар, Куранда айтылат бул жөнүндө дагы. Эми ошондо эбин чыгара албай атат алар. Жөн эле таппай атат, өзүнүн ордун таппай атат алар. Мисалы мен мындай буюм жасап атсам мүмкүн да бирөө түйөт,
дагы бирөө сүрөт тартат, дагы бирөө кухняга жакшы тамакты сонун жасайт. Эми ар бирөө өзүнүн ошол эбин таппай ачат да. Кайсында мен эмен бар, кайсын кээ бирөө айтат мен гүл өстүрө албайм, эже сиздин деле гүлүңүз кантип өсөт дейт. Жок, гүлдү да өстүрсө болот. Гүлдү сүйсөң өсүп берет. Гүл дагы жандуу да, жаны бар да, туурабы? Ошон үчүн баарын эле колунан келет деп мен эсептейм. Баары колунан келет, эмгек керек агачы, эмгек, аракет керек.